Саламатсыздарбы, урматтуу эже агайлар. Бүгүнкү сабагыбызда Элжур электрондук журналын принтерден чыгарганды көрсөтүп бермекчимин. Ал үчүн журналды ачасыздар. Ачкандан кийин өзүңүздөрдүн классыңыздарды бассаңыздар, эң биринчи Адан башталган предметтер ачылат. Ошонун эң этегине түшсөңүздөр, печать журнала деген бар. Ошону бассаңыздар, мындай болуп ачылат. Бул жерде бардык предметтер тандалуу. Кааласаңыздар алып салсаңыздар болот. А бирок сиздер бардык предметти тандаңыздар. Эгер алдыда болсо бардык предметти тандаңыздар. Бул жерде опция деген жерде эч нерсесин тийбеңиздер. Ушул эле настройка менен калсын. Болгону кайсыл чейрек экенин тандаңыздар. Биринчи чейрек чыгарып алыңыздар, андан кийин экинчи, анан үчүнчү чейректи тандаңыздар. Анан распечатать дегенди бассаңыздар эле автоматтык түрдө загрузка жүрөт дагы. Загрузки деген папканын ичине түшүп калат, мындай болуп. Аны ачсаңыздар эле сиздин класстын толук журналы ачылат. Мисалы мына Кыргыз адабияты. Бул жерде сентябрь даталары, октябрь даталары чейреги кетип атат. Экинчи баракка өтсөңүз, ушул даталардын өтүлгөн темалары. Кийинки баракка өтсөңүз, адам жана коом темалары. Ушул сыяктуу болуп, жалпы жонунан 46 барак болду. Муну чыгарганда биринчи бетине бааларды чыгарасыздар, арткы бетине ушул баалардын темаларын чыгарасыздар. Бул биринчи чейректикин көрсөтүп бердим. Экинчи чейректи чыгарыш үчүн кайра эле распечатать журнал. Бул жерде экинчи чейректи тандайсыздар. Распечатать бассаңыз, экинчи файл пайда болот. Анан үчүнчү файл пайда болот. Бул файлдарды каяктан табам десеңиздер, ачасыздар, загрузкини басасыздар. Загрузкини бассаңыздар, эң акыркы түшкөн файл ошо сиздердин көчүрмө файлы болот. Ал файлдын аталышы англис тамгалар менен print деп жазылуу болот. Муну ушул файлды биринчи чейрек классыңыздарды жазып туруп, мисалы үчүн 5-А класс болсо, 5-А, биринчи чейрек, 5-А, экинчи чейрек, 5-А, үчүнчү чейрек деген ат менен атаңыздар. Мына бул файлдар биздин көчүрмө файлдар болду. Ушул файлдарды анан принтерден чыгарган кагаз журналдарды заводтарга өткөрөсүздөр.